Өкам bir нерсени айтайын да. Мындай салыштыруу мененчи. Bir адам саарлыкка уктап калды да, караса 10 мүнөт калды да, ооз байлана турган убакытка. Эми ал адам турду, бети колун жууп келип эле дасторконго койсо, отурса, Аллахтын бардык неаматтары турат да, рызкылар. Тамак аш, эт, эми суусундуктар. Ал адам эми кандай кылат? Bir saatini карайт, тамактан суудан шашып тамактанат да, сууну ичет. Şu vakt 1 мүнөт калды дегенде оозун жабат да, дуасын окупчу, ниетин кылып. Эми бүгүнкү күн тууганым орозонун акыркы күндөрү да, 3-4 күн убакыт калды. Ошол 3-4 күндүн ичинде жанагы саарлыкка кечигип калган адам сыяктуу сиз менен биз дуаны, ушундай дуаны көп кылышыбыз керек. Дуалар кабыл боло турган убакыттар аз калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадис маанисинде келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Рамазандын ар бир күнү түнү Аллах Тааланын пенделери тозоктон азат болот, кутулат. Жана Рамазандын күнү түнү дуалар кабыл болот дейт. Машалла. Демек ошол сыяктуу биз ушул күндө шашылып дуа кылып, бул күндүн неамат экенин, бул күндүн бир ганимет экенин билип калышыбыз керек да. Ошондуктан сахабалар жыл бою Рамазан болсо экен деп үмүт кылышкан. Рамазанды сагынышкан. Биз орозо бүтүп атат деп сүйүнгөндөрдөн болуп калбайлы да. Ошондуктан Аллах субхана таала орозо туткан бардык бир туугандарыбыздын орозолорун кабыл кылсын. Тарайх намаздарын окуп атабыз. Алла таала тарайх намаздарыбызды кабыл кылсын. Дуаларыбызды кабыл кылып, дүйнө ахиретте эң бактылуу пайгамбардын сүйүктүү үммөттөрүнөн болушту бардыгыбызга Кудайым насип кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун.